Саламатсыздарбы, соңку сааттарга алынган кабарлар 11 каналынын түз эфиринде кыскачалар тууралуу. Гананын борбордук бөлүгүндө жайгашкан Кинтампа шаарындагы туристтер арасында популярдуу болгон шаркыратмадан кулаган дарактар кеминде 17 кишинин өмүрүн алды. Европа биримдиги Белоруссияда каршылык акциялардын жүрүшүндө кармалгандарды бошотууга чакырды. Бекерпоздорго салынган салыктарга макул болбогондор каршылык акциясын улантууда. Ал эми Бишкектеги Орусия элчилигинин кызматкери катышкан жол кырсыгы боюнча элчилик расмий маалымат жарыялады. Анда жол кырсыгы боюнча Орусиянын тийиштүү органдары иликтөө иштерин жүргүзөөрү айтылат. Бул жана башка кабарлар алдыдагы мүнөттөрдө. Адегенде дүйнө кабарларынан баштасак, Гананын борбордук бөлүгүндө жайгашкан Кинтампа шаарындагы туристтер арасында популярдуу болгон шаркыратмадан кулаган дарактар кеминде 17 кишинин өмүрүн алган кабарланды. Полиция жана куткаруу кызматтары дарактар каттуу шамалдан омкорулуп сууга кулап агып келген деп кабарлоодо. Айрым маалыматтарда каза тапкандардын саны 20 киши деп айтылат. Каза тапкандардын көпчүлүгү Венчи лицейинин окуучулары, арасында туристтер дагы бар. Биз дарак басып калгандарды куткаруу аракеттерин көрдүк деп билдирди аймактагы өрт өчүрүү кызматынын өкүлү Бирле Анаглати. Анын айтымында 18 киши окуя болгон жерде эле набыт болгон, дагы 2 киши ооруканада көз жумду. Бул арада Европа биримдиги Белоруссиядагы каршылык акциялардын жүрүшүндө кармалгандарды бошотууга чакырды. Эске салсак, Беларусь президенти Александр Лукашенко жарым жылдан ашуун эч жерде иштебеген жана салык төлөбөгөн адам жыл сайын казынага $200 жакын акча төгүүгө милдеттендирилген. Ал салыкка каршы уруксатсыз каршылык марштары Бобруйскта, Оршада, Рогачевте, мурдакыдай эле Минск, Витебскте уланган. Салыкка каршы акциянын уюштуруучуларынын 3-өө учурда кармалганы айтылууда. Маалыматтарга караганда, эч бир жерде иштебеген адам карыз акчасына которгондо 12 000 сомдон ашуун салык төлөөгө милдеттендирилген. 2016 жыл үчүн салык 20 февралга чейин төлөнүшү керек болчу, бирок бир канча жумадан бери уланып жаткан акциялардан соң президент салык чогултуу 2018 жылга чейин убактылуу токтотуларын билдирген. Анткени менен чыгымчылардын табууга буйрук берген. Кыргызстанда кабарларга кайтабыз. Бишкектеги Орусия элчилигинин кызматкерлери катышкан жол кырсыгы боюнча 17 мартта элчиликтин расмий сайтында билдирүү жарыяланды. Маалыматка караганда, трагедиялуу жол кырсыгы боюнча Орусиянын тийиштүү органдары иликтөө иштерин жүргүзүшүүдө. Анын негизинде кырсыктан каза болгон айдоочунун үй бүлөсүнө компенсация төлөп берүү маселеси каралат. Жол кырсыгынын экинчи катышуучусунун күнөөсү бар же жоктугу такталат. Ошого жараша жазаны аныктоо үчүн тергөө амалдары бүткөндөн кийин аталган иш Орусия Федерациясынын соттук инстанциясына өткөрүлүп берилет. Эскерте кырсык 16 февралда Бишкекте Манас аэропортуна кетчү жолдо болгон. Анда Мерседестин айдоочусу кыргыз жараны 62 жаштагы Евгений Лексиндин баш мээси жабыркап ооруканадан каза болгон. Ал эми Орусиялык элчиликтин кызматкери Toyota Prado унаасынын айдоочусу Виктор Пуховдун жамбаш сөөгү сынган. Кырсык түшүрүлгөн видеодо элчиликтин унаасы жол чырак кызыл күйүп турганда катуу ылдамдыкта келип жүк ташуучу Мерседести сүзгөн. Жаңылыктарды улантабыз. Тажикстандын акча алмаштыруу жайларында долларды сатып алууга мүмкүн болбой калды. Борбор Азия жаңылыктар кызматынын жазганына караганда, жергиликтүү ишкерлер шаар бою Америка акчасын сатып алууга мүмкүн болбой жатканын айтышкан. Тескерисинче, акча алмаштыруу жайларында чет элдик акчаны сатып алуу күч болууда. Журналисттерге чет өлкөдөн товар ташуу менен алектенген жергиликтүү бизнесмендер жалаң доллар менен иштээрин, эми өлкөдөгү доллардын жоктугу алардын ишине кедергисин тийгизип жатканын айтып беришкен. Эске салсак, доллардын кымбатташы Душанбеде 2015 жылдан бери башталган. Буга Улуттук банктын акча алмаштыруу жайларындагы доллардын сатып алуу сатылышын тыкыр көзөмөлгө алып баштаган. Башкача айтканда, өкмөт автоунаа сатып алуу жана турак жай сатып алууда банк аркылуу эмес, алып алгандарга айып пул салып баштаган. Башка кабарлардан Аксы окуясынын 15 жылдыгы жана 24 март Жоо Казын ыңкылабынын 10 жылдыгына карата Кыргызстандын экс-президенти Аскар Акаев жергиликтүү басмалардын биринде маек курду. Ыңкылаптан бери Москвада жашап келе жаткан туңгуч президент Аскар Акаев митингдер баштап Кыргызстанга келүү ниети, Кыргызстандын Евразиялык биримдигине кошулуусун ош кыйыштарын ортого салган. Кесиптешим Айгерим Жанкул ошол маектин мазмуну тууралуу кеп салат. Айгерим, сөз өзүңүздө.
Саламатсыздарбы? Жогоруда сиз айтып өткөндөй, Кыргызстандын туңгуч президентинин маеги Спутник басылмасынын аркылуу жазылып алынган экен. Биз билебиз, буга чейин эле Аскар Акаев маал менен коомчулуктун алдына чыгып, ошол эле айрыкча башка чет мамлекеттердеги басылмалар аркылуу Кыргызстан тууралуу жана андагы акыркы жаңылыктар тууралуу комментарий берип келет. Бул ирет акыркы интервьюсунда Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине байланыштуу суроолорго, тактап айтканда, бул биримдикке кирүүсү туура беле жана анын пайдасы кандай болду деген суроо узатылган. Буга Акаевдин пикиринде бул биримдикке Кыргызстандын кошулуусу абдан туура болгон жана баягы эң Кыргызстан үчүн пайда таба турган биримдик деген сөзүн айткан. Мындан тышкары ошол эле Америка Кошмо Штатына байланыштуу дагы суроо берилген экен. Тактап айтканда, АКШнын эмне үчүн Кыргызстанга америкалык багыт ылайык келбейт деген суроо берилген журналист тарабынан. Аскар Акаевдин пикиринде бул Россия менен АКШны теңдештирүүгө болбостугун жана бул америкалыктар үчүн Кыргызстан бул Марстагы жашоочулар менен бирдей деген салыштыруусун айткан. Мындан башка алыста жаркылдап көн бир аз жылуулук бербеген жылдызга барабар деп дагы сыпаттаган. Ошондуктан ал каалаган учурда багыл Америка тарап зыян алып келиши мүмкүн деген дагы билдирүүсүн айткан. Айгерим экс-президент так ушул Жок Азын революциясынын 12 жылдыгынын алдында маек курган экен. Ал окуя тууралуу кандай ооз ачыптыр? Мурдагы экс-президент Аскар Акаев бул туурасында ошол мындай айтканда жообу кыска болгон экен маегинде. Тактап айтканда, бул андан бери ошол ондогон жылдар өткөндүгүн, ошондой эле бул Кыргызстанга келбегендиктен ошол жыл убакыт аралыгында ошол окуяны эстегиси келбеси жана ал туурасында окуяны кайра комментарий бере албастыгын кыска эле жооп берген. Тактап айтканда, баягы бул суроо журналисттин бул темага байланыштуу суроосу бул ушул 10 жылдык убакытты артка кайтарганда сиз эмнени өзгөртмөксүз деген суроосу болгон экен. Анан жогорудагыдай жоопту узатыптыр. Түшүнүктүү. Аскар Акаев маал менен коомчулукка чыгып интервью берип жүрөт. Бир нече жолу да келбейт деген сөздө турган. Бул айрыкча агасынын каза болгондугун айтылган эле. Бул тууралуу кандай оюн айткан экен? Мен белгилеп өтөйүн, негизи буга чейинки дагы бир тууганы кайтыш болгондо дагы убагында ушундай суроо көтөрүлгөн эле. Маселе, журналисттер кесиптештерди жазып башташкан. Аскар Акаевдин келиши мүмкүн экен деген дагы жоромолдор. Андан кийин анын уулу келип кеткендигин биз билебиз. Кошумчалай кетсек, буга чейин ар бир интернет порталдарда дагы мурунку эле президенттердин кайрадан Кыргызстанга келиши келбеши туурасында дагы баягындай сурамжоолор болуп, кыргызстандыктардын пикирин билгенде учурлар болгон. Мисалы, баягы ушуга байланыштуу суроону дагы журналист узаткан экен Аскар Акаевга. Бул өз мекенине келүүсүгө анын акысы бар экендигин жана бул өзү ата бабалары кыргыз хандары болгондугун, бирок кайсы бир күнү баягы качандыр бир кезде Кыргызстанга кайтып келем жана түбөлүккө кайтып келгим келет деген дагы каалоосун билдирген. Ал эми ошол эле учурда сөөгүм ошол жака коюлса дейм, мен анткени кыргызмын деген сөзүн билдирген. Буга чейин дагы бул биринчи эле журналисттер тарабынан Аскар Акаевга берилип жаткан суроо эмес. Анын кайрадан Кыргызстанга келүүсү же буга чейин Кыргызстанды сагынып жаткан туурасында дагы бир катар басылмаларга интервьюсун бергенин билебиз. Кайрадан сөз өзүңүздө. Рахмат Айгерим. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Спорт кабарларынан Кыргызстандык спортчулар грузиялык мушкерлер менен беттешет. Кыргызстан агенттигине бүткүл дүйнөлүк кулатуу федерациясынан билдиришкендей, Кыргызстан жана Джорджия турнири 25 март күнү Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтөт. Аталган турнирге UFC уюмунун жеңил салмактагы мушкери, буга чейин бир дагы ирет жеңилбеген россиялык спортчу Хабиб Нурмагомедовдун конок катары келиши күтүлүүдө. Федерациядан Хабиб Нурмагомедов спорт сүйүүчүлөр менен жолугуп, аларды суроолоруна жооп берерин кошумчалады. Бүгүн Сейтек балдар борборунда үй жайсыз калган жаныбарларга карата кайрымдуулук көргөзмөсү жыйынтыкталды. Иш-чаранын максаты анда колго жасалган буюмдардан түшкөн каражаттын 10% жаныбарларды коргоо фондуна которуу. Мындай иш-чарага буга чейин да өткөрүлүп келчү. Бул ирет 24-жолу уюштурулду.
Принимаю участие в благотворительном. Мен өзүм пенсионермин. Бир канча жылдан бери уюштурулуп келе жаткан көргөзмө жарманкиге дайыма колуман келген буюм тайымдарымды коюп, биртке акча түшөт. Маселен, мен Шуурудан ар кандай кооз буюмдар жасап, мончок кыздардын белегиктерин алып келем. Ушундай иш-чара катышып, көп болсо да каражат түшүп жаткан мен үчүн абдан кубаныч жаратат. Себеби мен жаныбарларды жакшы көргөндүктөн, аз да болсо аларга жардам берип жатам деп сүйүнөм. Что я еще что-то могу и могу еще что-то кому-то помочь. Мына ушундай кабарлар акыркы сааттарга алынган. Кечки саат 7 жана 8 окуяларды дагы кененирээк баяндайбыз. 11 каналынан алыстабаңыздар.